Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men wala. Aqida Allah'a болгон ишеним жана ибадат бөлүгү боюнча эң пайдалуу. Ханафи маслак боюнча бул эң жаңы баштаган адамдар 3-4 китеп катары окула турган китеп болот. Шейх Шурумбул Али рахимахуллахтын ошол ишеним жана ибадат бөлүгүнө тиешелүү Маракис Саадат бактылуулук тепкичтер аркылуу аттуу китептин 9-сабагына келдик. Акида бөлүгүндөбүз. Анткени биринчи бөлүгү акида болгон, анан экинчи бөлүгү ибадат болгон. Бирок ибадаттан сырткары дагы биз биринчи сабакта айтканбыз, бир канча зарыл темалар кошулган деп, Бисмилlah. Фаслун. Жазып коюңуздар фи асмаиллах деп. Фаслун фи асмаиллахи таала. Аллах тааланын ысымдары, буга чейин кээ бир сыпаттарын өттүк, Аллах тааланын ошол ысымдары туурасындагы бөлүм деп атат. قال الشيخ شرنبل علي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. مول الفصل توغندر هذا الفصل عقيدة تحوية رحمه الله تا جوق بول. Демек биз айтпадык беле, мисалы Маракил Фалахтагы, Маракис Саадаттагы ибадат бөлүгү көбүнчө акида бөлүгү يعتمد أساسا وكليا على العقيدة الطحاوية. إمام طحاوي رحمه الله روايات قلغان عقيدасына артта калат. Абдурахим шейхим ушуну эстеп калыңыз. Саид Багдаш устаз менен мурдада ушул нерсени эмет, кийин устаз ушул нерсени жазып да чыгарды. Имам Тахави рахимахуллахтын акыйдасы дегенде лейса бима'на аннаху саннафаха мин инди нафсиги. Өзү жазды деген сөз эмес. Фима раваху анил аиммати саласа. Ханафи маслаттагы имам Абу Ханифа, имам Аби Юсуф, имам Мухаммад рахимахумуллахтардан ошол кишилердин акыйдасын жеткирип берүүчү гана ровой болот. Негизи ошол китепти асыл кылып алган акыйда тахавияны. Бихазал маана. Бирок могул тема анда жок. Өзү шейх кошкон, өтө зарыл маселе. Ва нима ма фаала. Шейх Шурумбул Али рахимахуллах кандай жакшы кошкон да ушул маселени. Бисмилlah. Кала Асмауллахи таала тауқифиятун. Жазыңыз ай гойру иштихадиятин деп. Аллах тааланын ысымдары тауқифиятун, яғни аля шара. Шариатка барып токтолот. Бирөө жарым иштигат кылып, акылына салып айта албайт. Асмауллахи таала тауқифият. Манан бул төрт буштук эреже катары төрт буштук алып коюңуздар, эреже. Аллах тааланын ысымдары тауқифи, токтолунат дейт. Токтолунат деген эмне? Шариаттын чегине. Ал дегени кандай? Аля шара деп жаздырдым. Алла Таалага, Алла Таала эмнени айтса, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага кандай ысымдары бар экенин айтса, ошого гана токтолот. Түшүнүктүүбү туугандар? Иштихади эмес. Адам бай иштигат кылып, тил тараптан Алла Таалага маани, мындай зыян маани, мындай кемчилик маанини таандык кылбаган маанини кошо албайт. Чындыгында эле ушундайбы? Муну эми котордук биринчи катарда. Эрежени. Чындыгында эле ушундайбы? Алымдарда бирдиктүү пикирби бул же талаш тартыш барбы? Бул биздин акыйдадагы сиздер менен азыр окуп аткан экинчи китеп. Азырынча шуну билесиздер. Наам хада ихтияр аксарил матуридия. Көпчүлүк ахли сунна вал жамаа матуриди акыйдасында ушундай. Жалпы ахли сунна вал жамаа ашаираттан ва матуридиятан алып караганда көпчүлүк ушуну карманат. Кээ бир аалымдар, алардын бири билип коюңуз, Худжатул Ислам ал-Имам Газали бар го. Имам Газали рахимахуллах жок дейт. Асмауллах тауқифия наам, бирок адамдар Алла Таалага ысымды кошсо болот. Bir şart менен дейт, bir şart adami ihamil ismi an naqsa wal ayba lillah. Алла Таалага айыпты алып барбоо шарты менен дейт. Азыр ушунча өлчөмдө билип туруңуз. Илим, ал-илму сулламун ва даражат, илим аста секин тепкич менен кетебиз. Кийинки китептерде акыйдан 3-чү, 4-чү, Кудайым өмүр берсин, 5-чи, 6-чы китептерде буга терең киребиз. Демек, могул бүгүнкү күндөгү 9-чу сабактын башында кызыл менен жазылган бул эреже хад ихтияр аксарил улама. Көпчүлүк аалымдардын тандоосу ыктыяры ушундай, далилдерге таянып туруп. Түшүнүңүздөр да туугандар. Фа кийинкиге кириштен алдын туугандар. Биз кээ бир нерсени азыр бул жерде эметип туралы. Бисмилlah. Бир-эки түшүндүрмөгө муктажбыз. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат. А'раф сүрөсүнүн 180-чи аятында: "Валиллахил асмаул хусна фад'уhu биха." Алла Тааланын өзүнө тиешелүү толуктукту чагылдырып билдирип турган ысымдары бар. Фад'уhu биха, ошо менен гана кайрылгыла. Убагында Курейш капырлары пайгамбарыбыз
саллаллаху алейхи вассаламга эрегишип Аллага туура эмес айткан сөздөрдү эмес, Алла Таала өзүнө ыйгарган ысымдарды айткыла деп Куранда буйрук келип атат. Аны азыр имам Матуриди рахимахуллахтын тавилатынан окуйбуз. Зарыл маселелерде ошону окуйбуз. Бул бизге тафсир абадай зарыл. Аяттан бир далил алып келди, көп, бирок бир далил. Хадисте дагы көп бар, бир далили фима раваху шейхан, имам Бухари, имам Муслим бул кишилер Алла разы болсун бизге риваят кылат. Калан набий саллаллаху алейхи вассалам инна лиллахи 99 исман. Алла Тааланын 99 ысмы бар. Фаман, көңүл буруңуз, интабиху фаман ахсаха. Ким толук ошону өздөштүрсө, дахалал жанна бешке кирет дейт. Ва фи ривая, бул бир риваят. Экинчи риваятта бадала макана. Ман ахсаханчына ман хафизаха. Ким ушул 99 атты жаттаса деп келет. А бизде эстеп коюңуз, мусталахул хадис, хадис илиминде дирая ривая эки тараптан тең. Эреже бар. Ар-ривая туфассиру ба'духа ал-ба'д. Бир келген ривая хадисти экинчи хадис чечмелеп келет. Ошон үчүн баа адашкан агымдар, мазхаб кармамагандар бир эле хадис менен өкүм чыгаргандай, ал туура эмес. Ал жерде бир хадис жалпы жонунан келет, экинчи хадис мукаят аны чектеп келет, бирөөнүн өкүмү өчүрүлгөн мансух болот, бирөө өкүмү күчтүү болуп өкүмдар келет деген көп маселелер бар. Бирөө аам, бирөө жалпылай келет, бирөө хос болот, аны усулдан окуйбуз. Демек, эки риваятта Алла Тааланын 99 ысмы бар экен, ким ошону жаттаса, кимде ахсага толук билсе дейт. Хадисти биз өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен түшүнсөк туугандар адашабызбы же адашпайбызбы? Адашабыз. Анткени каламу Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өтө оор нерсе, алымдар түшүндүрүп берет бизге. Бухаринин шархи Умдатул Qaри Шейх Бадруттин Айни рахимахуллахка карасак, фаман ахсаха ва ман хафизаха дегенне 3 түрлүү түшүндүрүп берген. Мен атканаха 99 ысымда Алла Тааланын 99 ысмын мыкты жаттаган болсо дейт. Аткана иткан, мыкты билген болсо. Ва бул экинчи ва тадаббара мааниха. Ушул 99 Алланын ысмынын аттарына терең ой жүгүртүп маани берсе дейт. Анан үчүнчүсү ва амила би муктадаха. Ошол аттан келип чыккан пайдага ылайык Алла Таалага гана сыйынып андан жардам сурап, ошого амал кылса, анда бейиш сүйүнчүлөнүп атат дейт. Бул алхамдулилlah хадистагы Умдатул Қариден Ханафи мазхабтагы чоңардын шархы менен да берилди. Үчүнчү маселе, көп шархтабайбыз, китепке токтолгонубуз жакшы болот. Үчүнчү зарыл маселе, туугандар, жакшы билиңиз. Хал асмауллахи таала мунхасиратун ала 99 кама варада фи ба'д ар-риваят. Алланын ысымдары 99 эле чектелеби жок. Аны биз каяктан акылдан билдикпи жок? Башка бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинен билдик. Вал хадис фи сунан Абу Дауд ва Тирмизи ва Насаи, асхабу сунан айтат. Ва ма лам нa'lam. Алла Таалага кайрылып дуа кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаздарын, тахаджудда башка намаздарды. Аллахым саммайта биха нафсат. Өзүң баягы өзүңдү атаган аттарың менен, анан бизге билдирген аттарың менен, ва ма лам na'lam, биз билбеген аттарың менен суранабыз депчи. Хада хуа махаллу шахид. Аятка кайтып келели, Араф сүрөсүнүн 180 аяты. Валиллахил асмаул хусна фад'уhu биха. Аллах Тааланын чырайлуу ысымдары бар, жакшы ысымдары бар. Мына ошол туура ысымдары бар, ошону дуа кылгыла деп атат. Ва каулуху азза ва жалла валиллахил асмаул хусна фад'уhu биха. Биха домир те асмага айтып атат. Яхтамилу хада ва чейин эки маанинде дейт. Алхамдулилlah, Рамазанда өтө берекелүү болду шейхтерим. Абдрахим шейхим, сиз көрүп аттыңыз да сабактарды. Жанагы Фатиха сүрөсү бир 7-8 сабак болду да. Мейли имам Матуриди рахимахуллахтан тауилат, бул чоң энциклопедия, өтө илимге каныккан китепте. Бул китептен Фатиха сүрөсүн окуганыбыз менен аз болсо да 7-8 сабакта мусанниф рахимахуллахтан манхажы менен таандык да, илимий методологиясы кандай терминдерди колдонот, китептин түзүлүшү кандай, ыргагы кандай, бул муну ошону өздөштүрүш керек. Жөн эле китепте окуй коюш керек. Эки түрдө түшүнөбүз деп атат, эки тауил менен. Юхтамал биринчиси аннахум аннал куффар домир бул жерде. Ошол учурда Куран түшкөндөгү Курейш, Меккедеги кайыр диндер, капырлар, мушриктер. Код занну эмне деп ойлошкон? Анна фи исбати ададил асмаи, ушунча ат бар десе мисалы. Баягы Хашр сүрөсүн эле алалы. Валлаху аллади ла илаха иллаху алимул гайби ваш шахада. والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Мисалы да, ошо бир сүрөнү алсак, Курейштин мушриктер эмне деп ойлогон? Ушунча ысым келип атса,
anna fi isbati adadi al-asma'i ijaba annanın ismi muahharda ijaba isbati adadi minaz-zat. Oşonça zat Huday var dep oylashganlar. Demek bu jerde Malik degen bir Huday var. Rahim degen biri var, Rahman degen biri var dep oylashgan. Je Peygamber Resulullah bar hadisinde aytkanda 99 Huday var dep oylashgan. Ne üçün? Annahum ta'awadu ala zalik. Antkeni alar 360 putqa sıyınıp жүрүp, Allah'a şerik koşup oturup, alар ошол нерсени түшүнүп калган. Анткени эмнеге кот юсамма ошону айтып атат да. Fa akhbara ayatта кабар берип атат ошо. An laysa fi isbat a'dad al-asma'i isbat a'dad min az-zat. Ошончо Аллах Тааланын ысымдары келип атса чырайлуу, туура мааниде. Ошончо зат деген сөз эмес деп бул аят кабар берип түшүп атат. Валиллахи al-asmaul husna валиллахи ошончосун бар Аллага айтылып атат депчи. Анткени кот юсамма шей'ул вахиду бир нерсе би асмаин мухталифатин бир канча нерсе аталынат да. Мисал тил илими өтө терең, билесиздерби? Тарадуф деп коет. Синоним сөздөр бар. Илмул фуруq деп коет, айырмачылык. Сырткы синонимдеринде өздөрүнүн айырмачыл илимдери бар да. Бул өтө чоң илимдердин бири. Мисалы, кыргыз тили деле бай тил го, муну түшүнүктүү болуш үчүн. Qad yusamma shay'ul wahidu bi asma'in muhtalifa деп атпайбы Имам Матурidi рахимаху. Бир эле ат бир канча нерсени аталат. Мисалы, бир адамдын жакшы сыпаттарын айтып мындай кичипейил деп аткан болсок, мутавады деп. Мисалы айтабыз. Мисалы, Абдурахим шейх мисалы кылалы. Эми Аллах мадаштырбасын жалпы жонунанчы баарыбыз тең. Кичипейил дагы эмне деп айтсак болот? Кичипейил, элпек, кыргыз тили дагы бай сөз го. Кичипейил, элпек, кызматчыл, ак көңүл, içinde giri жок мисалы. Эпчил, карапайым, жөнөкөй, эми кете берет казып отурсакчы мисалы. Сыпат кете турган болсок. Бул жөнөкөй адамга айтыла турган сыпаттардын бири да. Ошол сыяктуу эми Аллах Тааланы пендеге эч ким салыштырбайт. Аллах Таала бир нерсе бул жерде кафырларга түшүнүп берип атат да. Бир канча аттары болот дейт. Демек бул Аллах Тааланын ошончо аттары болуп аткандыгы, ошончо чексиз кудурет ээси экендигинен кабар берип атат да. Суммандан кийин ла южибу залика ошончо аттардын Алланын акысында келгендиги исбата адади залика, адада залика. Ошончо исбата адади залика мудофли. Ошончо санды Аллага таандык кылды деген сөз эмес. Ошончо Кудай болуп кетти деген сөз эмес. Вала таджзиатаху же Кудайды ошончо аттарга бөлүп ийди деген сөз эмес. Бул жанагы эмеде терминди окуйбуз, муну угуп коюңуздар. Өтө мухим сөздү айтып атат Имам Матур. Кам муттасил деген бар, кам мунфасил деген бар. Кам мунфасил дегенде ошончо 99 Кудай бар деген жок. Кам муттасил дегенде 99 ат бирип келип бир зат ошончо майда бөлүнүп кетет деген дагы сөз эмес да. Min nahwi ma yusamma al-harakatu harakatan. Мисалы, аракет деп аталынат, арадан деп аталынат, шай'ан деп аталынат, халкан деп аталынат, жаратылган нерсе арат. Харака өз жүрө бербейт, харака бир денеге барып да калат, туурабы? Ошондой синоним аттар болот деп атат да аракеттинчи. Min gayri an awjaba zalika isbat adad al-harakat aw tajzat. Аракетке аныктама берип атканда бул бир нерсе, жаратылган нерсе, өзү жалгыз турбайт, бир денеге барып, анан дене ошол аракет менен аракетке түшөт дегенде, аракеттин санын көбөйтүп, жана бөлүккө бөлүү эмес дейт. Wa kadhalik fi jami' al-ashya'i, ошондой эле жаратылган нерселерде деле ошонун бир канча синоним аттары болот, айырмачылыктары. А бирок Аллах Тааланы эч кимге салыштырбайбыз. Алланын биз билген да билбеген аттары бар. Бул биринчи маани экен. Ушунун бардыгы элестетиңиз тафсирде, мунун бардыгы биринчи маани экен да. Фа'ала залика демек юхбиру Аллах Таала кабар берип атат. Аннаху лейса фи исбат ададил асма'i исбат ададин мин аз-зат ала ма закарна. Ошончо ысымды айтсак, ошончо зат келип чыкпайт. Туугандар, бир нерсени айтам, кошумча жакшы билип коюңуздар, бул түздөн түз тиешеси бар. Му'тазила жамаат сыфатты ошентип ойлонушкан да. Аларда сыфатылмаган Аллах Тааланын фалейса ля хаят деген сыфаты жок. Ирода деген сыфаты жок, кээ бир сыфаттарын гана испат кылат, калам деген сыфаты жок деп көп кайтарган. Неге? Ошончо сыфатты айтса, ошончо Кудай болуп калат деген. А бул азыр ысым жөнүндө кетип атат, ал сыфат жөнүндө кетип атат. Андай маселе жок. Бардыгы тең Аллах Тааланын затына ортак калат, бардыгы тең Аллах Тааланын аты. Бул биринчи маани экен. Ва юхтамал экинчи маани. Ай якуна хаража хада муқабила қаулин кана минхум. Алар бул сөз аят. Валиллахи al-asmaul husna fad'uhu biha. Аллахтын бир канча ысымдары бар. Ошо менен Алланы чакырып дуа кылгыла деген Курейш төбөлдөрүн туура эмес адашкандардын сөзүнө жооп катары түшкөн дейт. Алар эмне деп айткан, караңыз. Ва хуwa
Ан васафуллаху бишейин ла яхсана юсафа бихи. Аллах Тааланы жаман сыпаттар менен аташкан. Не деп мисалы? Абул малаика депчи. Периштелер Аллахнын кызы болот, Аллах Таала периштелердин атасы болот деп айтышкан. Булар ширк келтиришкен. Элестетиңиз? Вала иязу билла, вала иязу билла. Ошо окшогон жаман сыфаттарды айтышкан. Ва адафу илейхи ашиа ла яслухан тудаф. Аллах Таалага акыйкат ошондой, бирок сөздө айтуу адепсиз болгон нерселерди Аллага таандык кылып айтышкан. Мин кавлихим не деп? Я халикал ханазир, о чочколордун жаратуучусу деп. Аллах Таала чочкону да жараткан, башканы да жараткан. Аллах Таала адал суусундукту да жараткан, аракты да жараткан. Бирок адеп бабынан. Антип я халикал ханазир деп айтылбайт. Куранда ва хуррима деп келет. Хуррима силерге арам кылынган деп. А болбосо мунун сүйлөмдүн эси эмне бул жерде? Файли. Аллах Таала да адеп бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып атты, не деген тугандар? Вашшарру лейса илейк, жамандык сага таандык кылынбайт деген. Жамандыкты сен жаратасың, бирок мин бабил адап жамандык кылынбайт дейт. Жума күнү Каф сүрөсүн окуганда жанагы жерин айтып бериңиздерчи. Муса алейхиссалам Кыдыр алейхиссалам менен жолугарда белги балыгың жоголуп кетет дейт го. Юша деген фатасы болгон. Өкө баратканда белгемде балык жоголуш керек болот. Балык жоголгондо айтам деп унутуп калат. Ошондо кийин не деп айтат? Балык гана чарчады кап кел дегенде, жана балык өлгөн балык тирилип кетти дегенде, ва ма ансаниху илля аш-шайтан. Өзү шайтан унуттурабы же Алла унуттурабы? Алла унуттурат, адам тандоосундай болгон шайтан себеп болот. Бирок жаман нерсе мен бабил адеп бабынан Алла Таалага таандык кылынбайт. Туура? Ата-энени деле билебиз да, бирок ата-энеге жаман нерсени балчы эттирип бетин айтпайсыз да, туурабы? Элестетиңиз? Ата жана бирөөлөр келгенде, ман окшоштуруп жалган айтып койдуңуз ата дебейсиз да. Элестетиңиз, ошентип отурсаңыз. Ичимден арам күлүп отурдум, бирок окшошпой калды ошо жериңиз ата деп балчы эттирип айтылбайт да, валиллахил масалул аала. Булар ошо Курейш капырлары иман жок болгондон кийин Аллахка адеп ушундай нерселерди айтышкан. Ва я халикал хабаис, жаман нерселерди жаратуучу. Ва я илахал кырт, маймылдардын жаратуучусу. Ва нахви деген сыпаттарды айткан дейт. Фа ахбаро, бул аятта эмне деп келди? Аллах бардыгын жаратуучу. Бирок адеп деген маселе бар. Анидуху бил асмаил хусна. Чырайлуу жакшы аттарды айткыла. Мимма сабат индал халqi аннаху мусамман биха. Ошо адамдар таанып билген жакшы аттар менен айткыла. Мин нахви ма а'тахум, Кудай берген сыпаттар. Мисалы юкалу я хади, о туура жолго баштоочу, я муршид, жол көрсөтүүчү, нахви деп келген аттарды. Я карим, я латиф, я халик, я разик, я Алла, я рахман деп ушуларды айткыла деп атат да. Lamma zahara fi ansu min uluhiyyati wa rububiyyati. Allah Taala İmam Maturidi aytып атат, улухия менен рубубия экөө бир туугандар. Экөөнүн жана акыйданы үчкө болуп, улухият мындай, рубубият мындай, асма сыфат мындай деп, ал бөлүүдөн максат мусулмандарды имандан чыгарып, бул бөлүү туура эмес. Бул боюнча бүт өзүнүн орду келет, ошондо айтабыз. Алла Тааланын жаратуучу жана Роб экендигине тиешелүү аттар менен айткыла. Факала ла таду бикада. Мындай нерселерди айтпагыла жанагындай. Чочконун эмеси дигүү деп, валекин уду эмне деп айткыла? Бил асмаиллати сабата индал халqi tahqiquha wa annahu musamman biha wa huwa ma zakarna. Чырайлуу аттарды айткыла деген сөз дейт. Карасаңыз, бир эле аяттын баш жагы. Бирок не деген тафсирден чоң пайдаларды алып атасыздар да. Ошон үчүн туугандар араб тилди эртерээк жетиштирип, сарф, сөздү жактан морфология, синтаксис, грамматика, андан кийин илмул балага, кызыл тил өнөрү. Бизче балдарга түшүнүктүү болушун айттым го, евроремонт депчи. Евроремонт азыр жанагындай натижный потолок деп эмне дейт айтор чыгып кетпедиби? Зыяны бар, эмнеси бар айтор, үйдү кооздоо, сөздү көркөмдөө илими. Ошон тил илимдерин жакшы чыгарып, акыйданы жакшы эметип, Курандын илимдерин, улумул Куранды окуп, күчтүү устаздын астынан Ахмат Хасан устазыбыз бар. Кыргызстанга кеткенге чейин бул китептерди бүтүрүп кетиңиздер тууган. 18 мужаллат болуп турабы? 18 мужаллат ажеп эмес тууган. Ошол илимдерди окугандан кийин 1 жыл, мейли 2 жыл ошого өмүрүңүздү окуп кетсеңиз, Кудай Таалам берет. Не деген илимди алып чыгасыз да? Бул китептер окулбай атпайбы азыр телекке каршы? Адамдар ушу китептерди окуса, кичине жакасын карман тобого келет эле, бекер бул кишинин акысына кирипмин деп чоң имамды. Бисмилла. Бул эми кыскача гана түшүндүрмө. 5-6 китептерге келгенде кенен деңизде сиздер туугандар. Азырынча көбүнесе 2-3 китептерде китеп менен байланабыз да. Бисмилла. Шейх Шурбалали рахимахуллах эмне деп атат? Асмауллахи таала тауқифиятун. Тауқифиди билдиңиз да. Көпчүлүк аалымдардын тандоосуна ылайык. Демек эч ким өзүнүн атынан, оюнан жакшы маани болуп атса да чыгарбаш керек.
Аллах Куранда эмнени айтса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алладан жеткирип хадисте тастыкталган хадистер эмнени айтса, ошондон гана ашпайбыз, ошол нерселерди гана айтабыз деген сөз. Тавкифиди түшүнүңүз да. Мисалы азанды кыргызча же орусча же түркчө маанисин айтса болбойт. Азанды арабчасын айтыш керек. Намазда Куран арабчасы окулуш керек дегендей. Фа андай болсо, фа натижа фала юсамма субхана таала, Аллах таала аталбайт дейт ысымы менен. Илля бима биллази исм маусул тетиги. Варада бихи шар'у ва саму шара. Шариатта сам ата максат накыл. Шариатта яны Куран сүннөттө келген нерсе менен гана атайбыз Аллах тааланы. Ва яжузу, бирок мооларда атасак болот, итлaqu исми аш-шай'у. Анткени Куранда келген. Кул айю шейин акбару шахада. Кулилла. Аллах таала шей дегенде бимана ал-мавжуд, ал-мутахаққиқ, яны бар нерсе муктаж болбогон деп. Вал мавжуд деп атасак болот. Анткени шей ушул маанеде келет. Бил арабият, араб тилинде дагы, вал фарисият, фарс тилинде дагы. Фарс тилинден аташтан максат фарс тил араб тилине жакын болуп аткан себептен, ушул сөздөр өзгөртүлбөй айтылган себептен. Алал хаққи субханаху таала, Аллах таалага акыйкат ээси болгон ас-сабиту аллази ла язул. Хактын мааниси кандай болот? Ас-сабит аллази ла язул, эч качан жок болбогон түбөлүктү Аллах таалага айтса болот деп атат. Ва каза, ошондой эле кайсын айтсак болот? Итлaqu исми ан-нафсу. Ооба, устазыбыз домма койгону өзү негизи ан-нафси деп беркинден бадалы болуш керек эле. Итлақтан Аллах тааланын атынан чыгарат, ютлахугач, ютлаху алейхи. Ютлаху алейхи эмне айтылат? Ан-нафсу яжузу, яны ан-нафсу. Ва юхаззирукумуллаху, Куранда эмне деп келет көп жерде? Ва юхаззирукумуллаху нафса, яны заты Аллах тааланын өзү деп, нафс. Сумма иннаху субханаху ва таала шейун ла калаша. Бирок Аллах тааланын шей дегенде пенделерге окшотпостон туруп. Чөктүү туугандар. Анткени бир нерсе дегенде адам деле бир нерсе да. Зат да бир нерсен. Аллах таалага шей деп айтканда эмне деп түшүнөбүз? Ваджибул вужуд. Яни эзелики зат. Хуал аввалу, эзелики зат Куранда келгендей. Вал ахиру, акыркы зат. Хуал кайюм. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. Аллах таала тирүү зат, эч качан жок болбой турган зат. Кул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Ушундай таризде түшүнөбүз деп атат. А болбосо араб тилинде могул нерсени да шей деп атап коет. Демек, мындан бир араб тилинде эреже бар, азыр жазбаңыздар, түшүнүп коюңуздар. Иштирок, шериктеш болгон сөз Аллага айтылып калса, Алланын затына, сыпатына ыңгайлуу келгендей түшүнүлөт, туура келгендей. Биздикиндей пенденики этип калбайт. Экинчи эреже, могул жерге көңүл буруңуз. Лакал ашяны сызыңыз астын. Анан биякты караңыз. Өтө мухим эреже, бүгүнкү сабакта ошону түшүнсөңүз, өтө көп нерсени түшүнгөн болосуз. Бисмилла. Шейх Мулла Али Qaри, оштон чыккан сыраждын алымыбыз, Оши рахимахуллахтын Батул Амалга Даул Маали деп шарх берген, ошондо өтө бир сон эрежени алып келет. Куранда Аллах таала ысым, тавкифи дедик, Аллах таала гана айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирет, билдик. Куранда келген нерсе, бир ысым келсе Аллах таалага таандык кылынып. Ошол ысымдын сырткы мааниси пенделерге да окшош боло турган болсо, анда кандай түшүнөбүз? Аллах таала ошол ысымын, сыфатын айтып туруп, бирок нафи кылабыз бул жерде, пенделерге окшошпойт деп туруп. Мисалы, кул айю шейин деп келди да. Ооба, Аллах таала шей, бирок бимана пенделер сыяктуу жок болуп кете турган нерсе эмес деп. Ла кала шей деп туябыз. Бирок Куранда келбеген нерсени алып келип айтып туруп, анан жанагындай нафи кылыштын пайдасы жок болуп калат. Лиллахи мисалы кандай? Ят дегенде мондай. Куранда ят деп келди, иман келтире, сыфа муташабих катары. Бирок кол деп түшүнүп, бирок лейсат кайдине биз сыяктуу эмес деп түшүнгөн туура эмес. Муну сыфа муташабиха катары, сыфа хабария, Куранда келген катары биз иман келтиребиз. Анан сыфатул аян деп мындай бир мүчө сыяктуу түшүнүп, анан ла калаша деп. Жобосу мисалы Куранда эмне деп келген эмес? Аллах тааланын жисим деп келген эмес, то иязу билла, Аллах тааланын дене, тело деп келген эмес. Бул өтө адепсиз болот. Иманына коркунучтуу болот. Бирөө жаным келип туруп, Аллаху жисмун ва иязу билла, Кудай сактасын. Алла деген дене, бирок ла кал атсам, башка денелер сыяктуу эмес деп кийин танзих кылып, жана маанини тыйганы уруксат эмес, анткени жисим деген сөз Куранда келген эмес. Балким ошого алып бара турган маанини тыйып келген. Куранда, сүннөттө келбеген сөздү алып келип туруп, кийин тыйып, ла деп кандай айтсаңыз дагы пайдасы тийбей калат. Этият болуш керек деген сөз. Ошон үчүн эң чоң дары антивирус бул жерде аннатамассака тамассукан кавиен бил мухкамат, өкүмдар аяттарды карманасыздар.
Mutaşabih ayattар өкүмдар аяттарга алып барып, анан барып түшүнүлөт. Куранда келиш. Huvallazi anzala aleykel kitab. Аллах Таалам силерге Куранды түшүрдү. Минху Аллах Таалам бөлүп атат. Курандын кээ бир аяттары ayatun huvallazi anzala aleykel kitab minha ayatun muhkamat hunna ummul kitab ay aslul kitab ay marji'ul kitab. Sıfatlar. Ve ukharu mutashabihat. Mutashabihat siyaqtu ayattарга иман келтиребиz, эч ким иман келтирбей койбойт. Иман келтирбесе имандан чыгып кетпейби ал Куранга келтирим. Ар бирок маанисин түшүнүүдө мухкам калып барабыз. Алама арадахуллах өткөндөгү сабакты. Ва арадаху расулуху. Аллах каалагандай, Аллахтын элчиси каалагандай. Ато кээ бир адамдар ойлоп калат, силер иман келтирбейсиңер деп. Biz sıfat katары iman keltiriyoruz. Mesele anın manisi ne degende? Allah Teala bizden manini bilgile dep mutaşabih sıfatlardan talap kılgan bu, talap kılgan emas. Al aslam at-tawfid Allah'a tapşırış gerek. Birok Allah'a tapşırganda moğul kol siyahtı, dene siyahtı düşünüp albastan durup. Allahu a'lamdı. Birөө jarımdın akılı kıynalıp yat degenden jalan kol düşünüp alsa yacibu fi haqqihi ta'wil. Oşol başka manide kандай geldi, Kur'an'dan siyah жүрүшүндө kандай geldi, oşondoy түшүнүш керек. Ага айла жок анда ta'wil. Болбосо, зарылчылык жок болсо, tafwidди карманабыз. Кыскача түшүнүктүүбү туугандар, ойлойм иншалла көрөрмандар, угармандарга да түшүнүктүү деп. Аста секин акырын тереңдеп кете беребиз. Wa amma moğlusunlar. İsmu an-nuri, nur. Wal wajhi bit. Wal yadi, wal ayni, wal janbi. Wa nahvu zalika bular fala yajuz itlaqu bil farisiyet. Farsça aytkan bolboyt. Adam denem үчүн түшүнө албай, фарсча которуп койсо, фарс дегенде фарс эле болбойт, башка тилде болот дебеңиз. Фарстан максат арада бихи лугатан ухра мутлакан. Кыргыз тилинде, казак тилинде, өзбек тилинде турабы? Кайсы тил болбосун? English мисалы. British бе, American бе кайсы эки эл акчасы менен тең болсун, адабияты башка болсун, бардыгында тең. Канаданын тили мисалы. Бразилиянын, Латин Америкалык туугандардын тили эмне айтор? Анткени мусулмандар бар, ошолор деп баргалап айтып атабыз. Айтор мин гайрит аларда фарсча же башка тилде бул сыфаттар кыргызча которуп койсо, мисалы, нур, бет, кол, көз, жам, оң тарап же сол тарап деген түшүнүк келип калышы мүмкүн. Булар айтылынбайт. Мин гайрит ta'wil кылынбайынча айтылынбайт дейт. Кол дегенде кол дебесте, мисалы эмне үчүн? Бул биринчиден сыфа муташабиха. Кадимки адамдын колун максат кылбайбыз, маанисин Аллага тапшырабыз. Маанис Аллага тапшырат. Негизи араб тилинде мондай маанилер келген, ошол маани могул аятка туура болуп атат, бирок ошондо да 100дөн 100 бекемдеп, ушул маани деп бул жерден өкүм чыгарбайбыз. Бул жердеги ушул маани болуусу мүмкүн танзихке туура келген деп гана айтып өтөбүз. Түшүнүктүүбү туугандар? Түшүндүрмө бериш керек. Неге ta'wilsiz бул жерде айтылынбайт, жөн эле которулуп кете бербейт? Li'annaha астын сызып коюңуз. Minel mutashabihat, mutashabih аяттардан. Mutashabih аяттар буга чейин мына экинчи китеп кеңири токтолганбыз. Mutashabih деген сырткы мааниси захирул маана, максат кылынбайт ал. Адамга тиешелүү нерсе максат кылынбайт. Эмне үчүн максат кылынбайт? Биз эмне каалаган сыфаттарды түшүнүп максат кылбайбыз деп жөн эле өзүбүздөн чыгарып атабыз. Анткени Куранда Аллах Таала айтып атат: "Лейса камислиги шей", Аллах эч бир нерсе окшобойт. Алхамдулиллахи роббил аламин, аламдардын эгеси ага мактоолор болсун деп атат. Ал жаратуучу болбосо, биз жаратылган болсок, анан бизден Аллах Таала окшоп бир нерсени пайдаланабы? Инналлаха лагани анил аламин, арш, кол, ал эмес, бүткүл аламдын бардыгынан Аллах Таала муктаж эмес. Аллаху самад, тескинче бардыгы Аллага муктаж деп атат. Валам якул лаху куфуан ахад, Аллага тең келе турган эч ким жок. Аллах жалгыз, эч нерсе окшойт деп атат. Анан кантип биз ошон үчүн бул жерде муташабихтин сырткы маани ташталат да, негизги маани эмне? Аны Аллага тапшырабыз. Эмне үчүн түштү? Мал хикмату фи инзал муташабихат. Хикматтар эмне? Көп сырлар бар. Бири иптилаи завул уқала. Акылдууларды Аллах Таала сынап түшүрүп атат бул тексттерде. Куранда, сүннөттө. Кана ушул жерден тизгиниңди тартып акылды токтойсуңбу, пенделик алсызды моюндап, же акылың жетпеген нерсеге сүңгүп терең киресиңби? Терең кирсең адашуу менен бүтөт. Анткени өткөндө 2-3 сабактарда мурда өттүк. Илим канчага бөлүнөт деди, ким айтат? Сабак айтылып атасыздарбы? Ал илму илман, экиге. Илмун лил халқи мавжудун ва илмун анил халқи махзурун. Адамдарга уруксат берилген илим бар, уруксат берилбеген илим бар. Гайып маселеси. Уруксат берилген тагдырдын түбүнө кирем деп, муташабихат түпкү маанисин билем деп, Аллах Таала атайын бул жерде көмүскө да кылып атса. Туурабы? Тил ээлери болгон учурунда мазхаб ээлери Ахмад ибн Хамбал рахимахуллах, имам Шафии рахимахуллахтын шакирти болгон.
сыймыктанган устазым деп. Ахмад ибн Хамбал рахимахуллахтың устазы болгон имам Шафии, имам Мухаммад ибн Хасан Шейбани биздин алымдарыбыз эмне деп айтып атат? Тафсируху ала ма арадаху Аллаху ва расулух. Мунун тафсирин биздин акылыбыз жетпейт, билбейбиз. Алла эмнени кааласа, Расулулла эмнени кааласа ошол деп атат. Анан биз билип калабыз бүгүн. Марказды бүтүп, бир эле марказ бүтүп алып. О марказды бүтпөй орусча китеп окуп айткандар кандай, кыяматта кандай сурак болот? Алымдар айтып атат. Амирруха кама жаат. Кандай келсе муташабат. Иман келтиребиз, окуйбуз, ошол боюнча өткөргүлө. Тафсируха имам Шафии бир канча жерде айткан. Имам Мухаммад ибн Хасан Шейбани чоң алымдарды айтып атабыз биз азыр. Майдаланбастан. Тафсируха кыраатуха. Булардын тафсири токтолбой окуп кетиш деген. Тафсируха иржаъ илал мухкамат. Өкүмдөр аятка кайтаруу деген. Туугандар, ошон үчүн адептен аша чаппайлы. Түшүнүңүздөр бул жерде? Бихилафил аввалайни. Бихилафил аввалайни дегенде кайсын айтып атат туугандар? Биринчи экөөдөн бөлөгү дейт. Биринчи экөө дегени кайсы? Нур менен вачх. Бул парс тилинде нур десе нур. Аллаху нурус самавати вал ард. Тафсир Куртубида мунаввир, нурлантып туручу деп тавил менен келет. Вачх дегенде бетти эч ким түшүнбөйт да, затты түшүнөт. Ва ябqa вачху роббика зул жалал вал икрам. Yani ва ябqa зату роббика. Эч ким Кудай сактасын, ал аязы биле түз мааниsin алып, Алланын бет эле карап калган деп биринчиден дене бербеш керек. Анан маани түшүнбөйт, зат маанисинде. Калгандарында көйгөй бар дейт. Бүгүнкү күндө көңүл буруңуз. Керек болсо нурдун өзүн дагы, керек болсо вачктын өзүн дагы зарылчылык келип калды. Мен гойре тавил которулбаш керек бүгүнкү күндө. Бул мусонниф автордун убагында. Автор 1069-жылы айтыш болгон 11-кылым. Бүгүнкү күндө бул экөөнү тең Аллага тафвид кылыш керек. Сырткы маанини кайтарып туруп, же кайсы бир акыл ооруп калса тавил милдет болот анын акысында. Ва ба'дул алфази нуктатайын коюңуз. Кээ бир сөздөр бар, яжузу итлaqu мудафатан. Түз айтылмайт, Алла Таалага идоф, таандык кылып айтылса болот, мудаф кылыпчы. Ва ла яжуз бидунил идофати, мудаф кылып айтпай, жөн эле бир ат менен айтып койгон болбойт дейт. Ка каулихи мисалы, рафи'ат даражат. Сизиңиз рафи'ат айтып атат бул жерде. Рафи'ат деген не болот туугандар? Европтоңуздарчы, кыргыз тилинде деле талдоо бар го, туурабы? Асан студент десек, асан сүйлөндүн ээси, студент баяндоочу мисалы. Рафи'ат даражат деген не болот? Жумлесмия bir kança Evrop var. Birincisi rafi habaru mubtada'in mahzuf. Anan ve huve mudaf, ad-daracat mudaf ileyhi de tuğanlar. Oşonda huwa Allah Taala rafi'ud daracat degende. Rafi' mudaf boludu. Uşunu bidunil idafa ad-daracat joktur aytpayt kes. Mintip aytpaysiz da. Rafi'un biyik turgan dep aytılmaydı. Darajalardı götөрүүчү деп айтасыз. Көтөрүлүп турган десеңиз, каякта асманда баштабы деген сөз чыгып калат. Кээ бир адамдардын зээнин кейип кетет да. Бул бир биз сабакта биздин өзгөчөлүк, биз эч кимди мазактабайбыз, шылдыңдабайбыз анткени. Ким бирөөнү шылдыңдаса ал башына келет. Ислам дин ал эмес, ислам дин таза дин. Кээ бир адамдардын жумшак адеп менен айтканда жөн эле акыйдага келип аралашпастан эгин эгип жүргөнү жакшы болот да. Өз акыйда экенин билбейт ал байкушчу. Биз деле байкушпуз, баарыбыз Алланын астына муктажбыз. Анан келип алып бирөөлөр информацияны куюп койсо жашыруун түрдө. Ошон менен келип туруп анан баардыгын эметип чыккан бул өтө жаман амал, этият болуш керек. Бул боюнча имам Газали рахимахуллахтун Илжамул авам ан илмил каламды окуш керек. Окуш керек. Баардык окуп чыгыш керек. Анткени жок ал деген адашкан алымдыкы деп бүтүрүп койбой, адам өзү ошону окуп чыгып анан жыйынтык бериш керек. Ошентип отуруп, чектөө киргизип отуруп, канча деген илимден береке алып калып атат. Акыйкатты издеген адам эки талапты толук көрөт. Бир тарапка жакшынып алып туруп, бир тарап менен акыйкат чыкпайт турган. Бир тарап менен акыйкат чыкпайт. Анткени акыйдада ахли сүннат вал жама эмнеге орто сызыктын биягында бүт тарабын карап туруп ошол ортолуктан келет. Бир эле тарап менен айтылып койбойт да мына. Ачыкла, ар бир сөз далил менен кечээки сабакта. 52-бетте. Ислам дини эмненин ортосунда деди? Байнал гулуви, чектен ашуу менен ва таксир, кемчиликтин ортосунда. Кемчилик жок ислам дининде. Илең салаңдын ортосунда. Эми ошондо ортолукту каяктан билесиз? Эки тарапты билсеңиз билесиз. Ва ташбих ва татил, Алланы окшотуп ийбейт, Алланы сыпаттан да ажыратылбайт. Эки тараптын жаманын билгендейин ортолук келип чыгат. Анан бир эле тарапты ушул туура деп анан Алланын ашта дебей койсо, адашкандар турбайбы? Чок садаган кетейин.
Ал жерде жөндөн-жөн Алла Тааланын мекенге таандык кылынбайт, анткени өкүмдар, аяттар бар. Сен муташабихтин аркасынан ээчип атасың. Сен хабарлар, хаттардын аркасынан ээчип атасың. Өзүңдүн оюңда Куранды, сүннөттү ээрчип атам дешиңиз мүмкүн сиз, садаган кетейин бир тууганым. Бирок ал жерде Куран бөлүнүп, жарымы жыртылынбайт. Эгерде Курандын жарымын же хадистин жарымын түшүнө турган болсок, анда кандай түшүнүк келип чыгат? Фавайлул лил мусаллин сыяктуу болуп калат. Намаз окугандарга азап болсун, тозоктун жайы болсун. Анда окубай коюш керек. Эгер жыртып эле кете берсек. Шашпа, башын оку, диягын оку десе, алладина хум ан салатихим сахун. Эки жүздүлөр жөнүндө келип атат экен. Намазына маани бербегендер жөнүндө келип атат экен. Ал жерде нечендеген өкүмдар, аяттар калып атат, өкүмдар, хадистер калып атат. Ошон үчүн адам фалабуттан ярифа кадраху, өзүнүн кадырын билиш керек ордун. Андан жогору секирбеш керек. Секирбеш керек. Бисмилла. Тоготер жер рофиятты түшүндүңүзбү? Рофияттын өзүн бидунил идофа айтсаңыз болбойт. Көтөрүп туруучу, көтөрүлүүчү десеңиз, так эле асманга аш калып барып түшүнүп койгон болосуз. Жок, андай эмес. Ва кадил хажат, кадын асын сызасыздар. Муктаждыкты өтөөчү. Ана хажатты өтүрүп кады деп койсоңуз, анда да болбой калат. Өкүм чыгаруучу депчи, эмнени чыгарат мисалы? Ва хазимул ахзаби. Ахзаб деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ахзаб согушу бар го, ахзаб сүрөсү бар. Ошо бүт чоң исламга каршы чыккан жамаатты жеңүүчү деп. Хазим деп койсок эмне? Аллах Таала согушта жеңилип калышы мүмкүн бар экен деп тура эмес ойлор келип калбасын да. Ва фариджул хам, фариж. Жама кайгапаны кетирүүчү. Ва шадидул ал-иқаб, азап эмени кетирүүчү депчи. Азабы катуу деп. Шадид десе эмнеси шадид экен? Кудай жумшак да болушу мүмкүн деп жаман ойлор келип калышы мүмкүн да. Бул Куранда келген, бирок муну бил идофа түшүнөт. Ошон үчүн буларды эмне деп коет экен? Четине жазып коюңуз. Ас-сифат эмне дейт али шейхим? Ал-идофия. Ал-кабир дегендегичи, ал-мутаал дегендер. Неге десе, ли анна таштит коюңуз. Анткени биз нантахи фи асмаиллахи таала, Алланын ысымдарында эмнеге келип токтойбуз? Ила ма анхана илейхи шар'у, шарата максат Алла Таала хакыйкатан мажазан жеткирүүчү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Шарият ээси Алла Таала жана Аллахым жөнөткөн пайгамбарлар, Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам токтоткон чекке барып токтойбуз. Акылыбыз менен дагы, пикирибиз менен дагы, илимибиз менен дагы. Муташабихат изилдеп кирген адам, чоң Алла Таала, сен мени билбейт экенсиң. Билбейт деп ойлоп атасың, мен билем деп Кудайдын өкүмүнө каршы чыкканга барабар болот. Муташабихат болуп атса, аны биз муташабихат деп атадыкпы? Аллах Таала атап атат. Ва ухару муташабихат деп. Аллах чийген чектен бир карыш сыртка чыкпайбыз. Валам ярид аш-шар'у биха, жогорку аттармы, рофия, жана бу окшогон көп ушуларга гана чектелип калбайт. Бул багы башталгыч акыйда китеби болгон себептен көп нерсе кошулбай атат да, тоготерин айтылып атат. Валам ярид аш-шар'у биха, жогорку кысымдарды дунал идофати, мудоф мудофлейхи жок айтылынбайт. Жалгыз жек айтылган эмес. Я кади деп мындай келген эмес. Кийинки маселе вала яжузу итлaqu исмил махжуби, ушул айтылынбайт. Махжуб деген ысым айтылынбайт. Махжуб дегенде кандай? Адамдардын көздөрүнөн тозулунган, парда тартылынган деп айтылынбайт. Вала яжузу итлaq исмил махжуб. Ва бa'duhum ba'dul ulama jawwaza. Jawwaza деген кандай? Ажаза. Лафзы ал-мухтажиб дегенди айтышкан дейт. Мухтажиб. Баадыгымдан ким айтат? Ким болушу мүмкүн? Айтыңыздарчы. Биринчиден, мухтажиб деген Куранда, сүннөттө келгенби туугандар? Келген эмес. Демек ким айтышы мүмкүн? Муну жана башында айттык го. Ким жооп берет? Имам Газали. Эгерде Куран сүннөттөгүн алабыз, бирок кошумча атта бул уруксат берилет. Бирөө жарым Имам Газали ушул себептен капырга чыгарбаш керек. Ал чоң алым. Ислам далили болгону изилденип туруп айтып атат. Жүздөн жүз тыюу келген жок. Аллах Таала бишарт адам ихамихин нақс, кемчилик алып барбай турган болсо болот деп атат. Неге? Алем махжуб десе кемчилик болуп калат. Тозулган деп бир нерседен. Тозулган, жашыруун деген маани. Мухтажиб десек, аннал аввала махжуб, тозулунган деген ядул алал магълубият, жеңилген мааниге далалат кылып калышы мүмкүн, жеңилди деген. Дуна сани мухтажиб деген жок. Мухтажиб деген эмне деген сөз? Ал-гаиб, яғни Аллах Таала гайып деген мааниде айтсак болот дейт экен Имам Газали. Кээ бир алымдар. Жана кишинин оюн кубаттаганда биз эми Куран сүннөттө келген нерсеге чектелгенибиз жакшыраак.
Түшүнүктүүбү туугандар? Жакшыраак деген ошо көпчүлүк матуриди аалымдарыбыз тандаган үчүн. Матуриди десек, кээ бирлеринин аябай жини келип кетиши мүмкүн. Фала мушахата фил истилах, терминде проблема жок. No problem, no problem. Көйгөй жок. Яны ахли сунна вал жамаа аалымдарынын көпчүлүгү карманган пикирдегидей ошол чекке токтогонубуз жакшыраак. Аллах Таала эч ким жеңип кете албайт эми. Болгону сөз тараптан да Аллах Таалага кемчилик жетип калбасын деген сөз. Туурабы? О досум, мисалы да, мен сени шунчалык жакшы көрөм. Шунчалык жакшы акыреттик досумсуң. Сени жакшы сөздөрдү айтайынчы, сен азаматсың, жоомартсың, анан аңкоосуң деп. Аңко деп айтып атасыз, жок мен жакшы майнын каалап атам. Болбойт андай. Аңколук менен миң оюңуз түз болсо дагы Кудай сактасын. Досуңуз достуктан кечибейби аңко десеңиз. Туурабы? Токойдо арстан жаныбарлар зеригип кеткен экен, эми сабактын арасында бир кошуп коелу, уруксат берсеңиздер. Жаныбарлар зеригип кеткен экен, анан арстан өтө күлдүрө турган жаныбарлар чакыртыптыр алыста материктен. Анан күлдүрдү, баардыгы боору кап эзилип күлүптүр. Жираф күлбөйт экен да. Адам жаныбарлардын баары аң-таң экен. Неге бул күлбөйт? Шунчалык эмес табият катуу деп. Анан тигилер кетип, баягы күлкү аземи бүтүп, 2-3 күндөн караса, оонап күлүп аткан болот экен да жирафчы. Көрсө кеч жетиптир да качы. Ошол сыяктуу аңко десе кеч жеткен адам гана сүйүнбөсө, акыл ордунда болгон адам сүйүнбөйт. Казалика Аллах Таала эч нерсе окшотулбайт туугандар. Эч бир нерсе. Аллах Таалага бир жанагындай берген аалымдар дагы бүт тарабын карап чыккан да. Айтор бир жеринен маани туура эмес маанилешип калбасын деп. Көрдүңүз, демек бул хытыр да. Макамын хытыр, өтө кыйын жай. Адамга кайрылып атканда кандай кыйын. Эртең үйлөнөсүз го дан чыкпай. Үйлөнгөндө ата-энеге кайрылганда өтө сөздөр тандап каласыз. Азыр билинбеши мүмкүн. Көңүлүн оортуп албайын деп ушундай назик сөздөр тандап сүйлөйсүз. Ата-энеге кайрылууду элестетиңиз. Үйлөнгөндөн кийин анан мисалычы, апаңызга чалып алып, апа келинчегим кандай жүрөт десеңиз, жүрөгүңүз уздап калышы мүмкүн да. Туура сиз сүйүп эле чалып атасыз, бирок апа үйлөнгөндөн кызганып калат да сиздичи. Эмне кыласыз? Апа өзүңүз кандайсыз? Баары жакшыбы десеңиз, ыраазы болуп анан өзү эле келинчегиңизди айтып кабар берип коет иншалла. Келинчегиң да жакшы эле жүрөт деп. Шунчалык сөздөрдү тандаш керек болот. Ал эми адамга, ата-энеге ушунча сый-урматка тандалыш керек болуп атса, Алла Таалага кандай жакшы майын тандаш керек? Эң жакшысы көпчүлүк алымдар айткандай, бул деген сөз имам Гозали рахматтын катага чыгарып эмес, ал чоң алым. Анын өзүнүн жолу жобор бүт далил болгону баягы азырынча сиз ушул нерсе боюнча карманасыз деген сөз. Кийинки маселе ва минал асма'i ма ла яжуз итлaqуha. Кээ бир ысымдар Аллах Таалага айтылынбайт. Ва диддуха анын тетириси да айтылбайт, такыр. Мисалы кандай? Кассакини. Сакин дегени фиссама, асманда турган деп. Наузу билла, Кудай сактасын дейт. Муну калыс айтып атат, ким айтып атат? Калыс айтып аткан жок. Мин Жавахирил калам шарх марақи саадат дегенде чоң алым айтып атат. Вал яқзон, ойго туруучу деп айтылынбайт. Мунун кайюм, ла таъхудуху синату ва ла наум, Аллах Тааланы уйку да албайт. Аллах Таала үргүлөп да кетпейт десе, бир ошондон сөз жасап алып, анда үргүлөп уктап кетпесе, яқзон дайыма ойго турган деп да айтпаш керек. Анткени яқзон дегенде мунун тетириси эмне болуп калат? Уктап кетүүчү, үргүлөп кетүүчү деген чыгат. Шарият айткан гана нерсени айтабыз дегенден чыгып атат да булардын баардыгы. Бул шариатта Куран сүннөттө келген эмес. Вал акыл, акылдуу деп, акылы бар деп. Анткени философтор Аллах Тааланы биринчи акыл деп атайт да. Алар акылды 9га бөлөт. Анан ошону 9га бөлүп, Аллах Таала жаратуучуну жалпы кимсе ал-харакатул биринчи акыл деп. Мындай ислам дининин нуру жок болгондой, ошол грек философиясы башкалар караңгычылык деле да. Өздөрүнүн сөзүн өзү түшүнө албай эле караңгычылык элестетиңиз. Өтө оор терминдерди атап алган, өздөрүнүн сөзүн өзү түшүнүшөт, бирок мындай акыйкатсыз сөздөрдө иман нуру ачык-ачык. Карасаңыз, Куран, сүннөт алымдардын эмес, Аллага шүгүр. Аллаху алийюл лазина аману юхриджухум миназ-зулумат илан-нур. Кийин эмне үчүн булар айтылынбайт? Себеби ли адам уруду шар'i би итлaqиха ва диддига. Ушул сөздүн өзүн дагы ва диддига бул сөздүн тетирисинде айткан уруксат берилбейт. Сакин же мутахаррик деп айтылынбайт. Неге? Сакин десе ар-рахман истава алал арш деп муташабихаттын захирул маанасын алып, асманда туруучу деп айтып албасын бирөө. Ад-диддуха деген эмне? Дидду сакин, мутахаррик. Түндүн хадисте келип атпайбы, муташабих хадистерде, хабарлар хатта. Машхурда келген жок, мутаватирде келген жок. Доиф хадисте, мутаватир хабарлар хатта келип атат. Доиф деп эс хабарлар хатта келип атат. Инналлаха саянзилу фи сулусил лейл, түндүн 3/1 бөлүгүндө түшөт деп. Түшөт дегенде демек Алла Таала мутахаррик турбай дебеш керек.
Ve keza ошондой эле la yajuzu itlaqu ismi dakhili fil alam. Alamdın içinde je bolsa al khariji minhu je kharij minal alam dep düşünböş kerek. Problema kayaktan çıkıp atat көйгөй. Проблема көйгөйдүн түбү Алланы бар жаратылган макулукка таандык кылып түшүнгөн адамда ушундай көйгөйлөр келе берет. Анда эмне Аллах Таала аламдын ичиндеби, сыртындабы деп. Ва ма лиллахи ва ма лил алам. Алла менен аламдын эмне байланышы бар? Аллах жаратуучу, Фатиха сүрөсүнүн биринчи айткандай, Алхамдулилlah Роббул аламин болду. Вал аламу марбубун ай махлукун. Экөөнүн ортосунда алаканы издеп кыйналбаш керек. Бул махлук жаратылган, Аллах Таала халик. Sıfatut takvin, taalluk, tanjizihat, ошо менен алам бар болуп жаратылынды. Алам жараттырган Аллах Таала мукаддир бардыгын өлчөгөн, андайын кодо сыфаты менен таквин, кодого байлантырып Аллах Таала жаратты. Болду. Байланыштырып Аллах Тааланын бар экендигин аламдын ичиндеби, сыртындабы дебеш керек. Алам өзүнүн ичине ал эмнени кабыл ала албайт. Андай месси дагы жок ал. Алейхи субхану таала. Ошондой эле вала яжуз итлaqu исмил гайби, гайып дегенди да айтпаш керек. Жалпы маани туурадай сезилгени менен, эми Аллах Тааланы биз көрүп аткан жокпуз да, бул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи гана көргөн. Ошондой мааниде десе дагы болбойт, Куранда сүннөттө гайып деп келген эмес. Алейхи субхану таала. Ва яжуз ан юқал, минтип айтса болот, иннаху маани тараптан дурус болот, гайбун анил халқи субхану, яғни адамзатка көрүнбөйт. Бул суноо, бирок акыретте көрүнөт Аллах Таала. Vujuhu yawma idin nazira ila rabbiha nazira. Qancha ayat? Charchab qalsam mena esmen chiqib atат. Walilladina ahsanul husna qanday edi o'sha oyatlarga qarab aytsangizlar. Husna va ziyada deb keladi, bosh jag'inday. Ha? Jo'q janag'ichi. Ha, esladin. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyada. Жакшы адамдар үчүн, момундар үчүн жакшылык бар, жана андан да жогору жагы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты айтып туруп, эмне деди? Тафсирлерде келгенде, яни лилладина ахсану, булар алладина мату би иманихим тафсирлерде келгенде анан аларга бейиш бар, андан да жогорку дегени Пайгамбарыбыз өзү түшүндүрүп берип атат. Ан-назару ила вачхил карим деп. Азыр ушул аятты окуйбуз. Бул кайсы аятта келет? Аракелерим лилладина ахсанул хусна ва зияда. Карап коюңуздар, ошо бир жерине метиңиздер, тафсирден карайсыз. Бүгүнкү сабак бүттү туугандар, ошол акыркы мен азыр таъвилаттан жанагы лилладина ахсанул хусна ва зиядан окуйбуз тафсирден. Эртеңки 10-чу сабак буюрса фаслун фил ал-иману би ашратса, кыяматтын белгилери. Кыяматтын белгилери маселеси. Окуйбуз Кудайым берсе. Эртең акыйда боюнча акыркы сабак болот. Бүрсүңүндөн Кудайым өмүр берсе ибадат бөлүгүнө киребиз. Сабак ушундай. Сабак биздин жашоо, сабак биздин өмүр туугандар. Колдон келишинче Аллах Таалам туура ошол сабактарды окуп туура элге берип калууну насип эткен болсун, эч кимди адаштырбасын. Анан капа болуп, дигинтип антпеш керек. Бул биз бир нерсени айтсак, күйүп насихаттан айтабыз. Мен бабин насиха. Адам эки тарапты карап ойлонуп, анан адилеттүү чечим чыгарыш керек, а? Анткени нахну нухиббул хайра лин-нас. Кайсы аят экен? Юнус сүрөсү. Канчанчы аят экен? Болду. Бүгүн жарма жасалбай калган бекен, э? Ап келиңиздерби? Болду. Бир жарма же болсо чай бир сунуштасаңыздар. Юнус сүрөсү. Юнус сүрөсү кайсы сүрөлөрдөн кийин келет? Демек баш жагында, Юнус келип тур мынакей. Арафтан кийин Ибрахим сүрөсүнөн алдын экен, э? Yunus bu? Ya. Yunus suresi bu? Ha, boldu şey. Kaçıncı sure dedinizdir? 26. ayet. 26. ayet. Bismillah. Ta'wilat Al-Qur'an İmam Maturidi rahimahullah'tan tafsirinden Allah'ım razı olsun. İmam Reis Ehl-i Sünne vel Cema'a fi zamanihi قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Uşul cennet için. Siz can ayatın ulansında okusuz değil maşallah.
Аллах разы болсын. Ва қаулуху азза ва жал лиллазина ахсану, жақсы адамдар үшін ал-хусна, жақсылық бар, ва зияда, жана андан да жоғарғы артықшылық бар деді. Ухтулифа фихи, ғалымдарда талаш тартыш бар екен. Қала баъдухум лиллазина ахсану дегенде фид дуния лахумул хусна дейді. Бұл дүниеде жақсылық беріледі дейді екен. Бірінші хусначы. Момындар үшін, жақсы жашап, иман менен өмір кечиргендер үшін бұл дүниеде жақсылық бар. Анан фил ахирати жазау залика ал-ихсани ва хияль жанна дейді екен. Ақиретте бейіш бар дейді екен. Зияданы ақиреттегі бейішке айтып отады. Суммиял жаннату ал-хусна. Неге ақиреттегі бейіш хусна, жақсы, чырайлы нәрсе деп аталды? Аннаха жазаул ихсан, адам жақсы жашаған себептен жақсының түбі бейіш болып есептеледі екен да. А жамандың түбі кейіш да, а кейіш бұл тозақта болады, Құдай сақтасын. Кама суммиян нару ас-суа деп. Тозақ ноты кейіш деп аталғанда еледі. Ка қаули хал жазаул ихсани илля лихсан. Жақсылықтың жоғы жақсылық қана болуш керек та. Демек бұл дүниеде жақсы өмір кечирген адамдар дүниеде кадимгидей береке береді, туурабы? Береке пайыз бар, башқа бар. Былтыр сабаққа барғанда көрдік қой туғандар. Анча деген қымбат машиналар бар, бирок аял менен күйөө сүйлөшүп отурган жок, экөө былтыйып капа болуп кетип атканда бири-бирине. Жөнөкөй муравейникти айдап бараткандар бар. Машалла апабыз жоолукта, атабыз сакалда, сонун кетип барат. Ушунчалык бактылуу десеңиз. Экөө бир нерсени айтып күлүп баратышат кечимдечи. Байлык берип бирок бакыт берилбесе кыйын экен да. Ва ка каулихи асау суа дегендей. Лианна жазаусу жамандык. Ва зияда деген кыйла. Зияда деген эмне? Лилладин ахсан хусна зияда. Махаббатун фи кулубил ибад дейт экен. Адамдардын жүрөгүнөн орун алуу. Раматылык чуба устазы сыяктуу. Иман менен өткөндөрдү айтсак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям коюлгон сүйүү, чоң аалымдарга болгон сүйүү мисалы. Куллу мухсин юхиббуху куллу мухсин. Ал адамды жүрөгүнөн бардыгы сыйлайт. Ва хайбатул лаху фи кулубин нас, адамдардын жүрөгүнө айбат берип коет дейт, сүрү берет кадимгидей. Яхабуху куллу хадна ла гайру султанин лаху ва ла ядин. Болбосо ал падыша эмес, башка эмес, бирок жөнөкөй адам, бирок Кудай адамдардын жүрөгүнө ага сүрү берип койгон дейт. Ва кала qailun qawluhu lilladina ahsanul husna wa ziyada дегендей, мисту тилкал хасанати ва зиядату тад'иф хатта такуна 10 aw 700 ва машаалла. Яни бир канча сооптордун көбөйтүлүүсү максат кылынат экен. Ва кала qailun максатка эми келдик. Az-ziyada дегенде жана биринчи хусна бейиш, зияда дегенчи ар-ру'яту дейт. Алланы көрүү. Ру'яту рабби ва назару илейхи. Ка каули таала вужуху яума идин назира ила раббиха назир. Карасаңыз, ila ахириги бул жерге чейин келип анан ар бирине машалла хадис алып келген. Машалла. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. Allah'ım İmam Abu Hanifa rahimahullah dua kılgan duanı kılabız. Albatta al kişinin duası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dan duaların kamtıp Kur'an'da kamtıgan sebepten. Birinci Kur'an'da gelgende Allah'ım Rabbana zidna ilme. Rabbi zidni ilme. Allah'ım ilimimizde faydalı ilim ver ve arttırgan bolsun. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. İmam Abu Hanife rahimahullah ne de dua algan? Allahum inna nes'aluka Allah'ım men senden barız Allah'tan özünden. Paydalı ilim surayыбыз, bekem den soğuluk surayыбыз, aldan bolgan baylık surayыбыз, dinden kenen түшүнүк surayыбыз, ölümden aldın tobonu surayыбыз, ölümden жеңил ruhtan чыгуусун, жандын чыгуусун сурайбыз. Ölümden kийинки кечиримиңди, бул дүйнө жана акырет жакшылыктарын баарын сурайбыз. Аллахым өзүң бизди адаштырып, эки дүйнө жакшылыктарын берип, рахматик я